Башкаруу агымында дагы match case деген пайда болду. Python'дун 3.10 версиясында жаңы киргизилди. Буга чейин бул жок болчу. Бул башкаруу агымында кандай бир ыңгайлуу нерселерди киргизип атат. Азыр мен могул жерде жазылган кодду алып эле силерге көрсөтүп берейин, жүгүртүп. Анан ошол жерден эле түшүнгөнгө аракет кылабыз. Бул жерде бутактар туура коюлуп калды. Бактыбызга жараша. Эми ошол бутактарды алып дебагингде иштетели. Бул чакырылган жок. Бул функциянын ичинде болот. Мен баягы башында көрсөтүп бербедим эле функциялар деп. User level эгер 1 болсо 2 же 3 сан же сан эмес. Азыр бардыгын түшүндүрүп берем. User level мисалы 3 дедим. Бул кандай бир оюн экен, ошол оюнга тиешелүү бир кандай бир функция дейли. Ойноочунун деңгээлин көрсөтөт. Уровень деп коет орус тилинде. Ал деңгээлди көрсөтсөк, or деп атат. F5-ти басып, мындай жүгүртүп койсок болот. Or бияка келди деп түшүнөбүз. Бул 3, бул level деп келди. 3 мына бул бүтүн сан болуп келип атат. Бүтүн сан болгондо мына мындай болот, караңыздар. Мону текшер деп атабыз, levelди текшер деп атабыз. Эгерде мондай 1 болсо, тырмак чыгалган, саптык чоң катары. Бул бинардык операцияларда J болбосо деген, J деген, or деген. Python'da or деп кетет да. Мында J болбосо деген да. Ошондой болсо, J бүтүн сан болсо, 1 болсо, бияка келсин. Эгерде саптык чоңдук же болбосо мондай бүтүн сан болсо 3. Анда бияка келсин деп атабыз. If else'тен айырмасы эмне деген суроо болушу мүмкүн да. Дагы эле ушул функцияны келиңиздер баягы биз көргөн эле if else менен жазып көрөлү эле. Так ушундай функцияны көчүрүп алайын муну. Муну user level 2 деп коелу, бири-бирине окшош болбосун депчи. Анан айтып атам. If level барабар 3 болсо, or деген буга чейин өтөлүк болчу, сен азыр өтүп коелу. Or же болбосо level барабар integer 3 болсо, бүтүн сан 3 болсо, анда оңой дегенди чыгар дейбиз. Кечиресиз 3 эмес 1 тууралуу болчу. 1 жана 1. Эми дагы эле ошондой сыяктуу. Бирок elif level барабар 2 болсо, мына ушундай elif level барабар 3, j level барабар 3, бүтүн сан болбосо, мындай деп жазып койсок болот. Экөөнүн айырмасын көрсөңүздөр болот. Биякта азыраак код жазылды. Бул жактачы кейс мындай. Мында кайрадан кайталап атабыз. Level 1 же болбосо level 1 деп. Мен жаңы үйрөнүп атканда or дегенде мындай деп берчүмүн да. Мындай депчи. Level барабар 1 болсо же мондай 1 болсо депчи. Бул программалоо тилдеринде баарын төкпөй чачпай айтып беришибиз керек. Мындай кыргыз тилинде эле айтабыз го, мындай же мындай депчи. Болбойт экен.
level 1ге барар болсо же 1ге барар болсо деп толугу менен айтып чыгышыбыз керек. Ошондо түшүнөт. Ошондо бияк true десе, азыр мисал келтирейин. Могуга тырмакчанын ичине 1 келди. Эми могул жерден мондай бутактарды коюп коеюн, брейкпоинттерди коюп коеюн. Муну чакырбай эле мындай кыла турайын. Эми start debugging дейин. Тура эмес, чакырып турмун кайрадан. Бияка келди. Могул жерде мындай атат, караңыздар. Level барабар мондай 1, бул мондай true берип атат. Бул биринчи бияка келгенде, мондай бул башкаруу агымында бияка келди. Бул true'ну көрдү. Анан кийин true'ну көрдү, анан or дегенди көрдү. Анан токтоп калды. Анткени мо or дегенде бул же бул чын болсо, анда бияка кирсин деп атат да. Экте башкача айтканда, мо экөөнүн бирөөсү true болсо, чындык болсо, анда мо иштейт дейбиз. Эгерде мондай болсо, анда экөө тең true болуш керек деп талап кылмак. Бияк true болуш керек, жана мо оң жагы да true болуш керек. Ошондо анан бул жак иштесин деген ситуация болушу мүмкүн. Бирок бу жерде or болгондуктан биз андай талап койбойбуз. Бирөөсү, мисалы бияк true болбой калдыбы, анда биякчы деп да сурап көрөт да. Эгер бе true болсо, муну бияка өтпөйт да, өтпөй да коет. Келиңиздер дагы мисал келтирейин. Могу жерде тырмакчага алынбаган мисал берилди. Тырмакчага алынбаганда кандай болду? Мага көрүңүздөрбү, бул false деп атат. Эми level барабар 1 десем true дейт. Ошондо биринчиси бияга келди, false деди. Анан or дегенди көрдү. Анан мону көрдү, true деди. Сүйүнүп кетип, анан могу иштеди деп бияка келди да. Ошентип иштейт or дегендер. Бул жерде так эле ошондой. 1 же мындай 1 депчи. Бу жерде кыска болуп атат да, көрдүңүзбү? Монда кыскараак жазган үчүн мындай көзгө дагы азыраак күч келет. Элестетсеңиз, 1000 деген саптан турган файл, ошо 1000 деген файлдар менен иштеп атасыз. Программист болгондо ошондой иштейсиз. Андан кийин мондай ызычы болуп жазылган текст көрсөңүз, көзүңүз ушунчалык тез чарчайт. Монда кыска нуска жазылган текст көргөндө көзүңүз менен сүйүнөт да. Ошон үчүн ушул конструкцияны жаңы ойлоп таап киргизишиптир. Башкаруу агымы боюнча дагы кийинки сабактарда азырынча or дегенди өттүк. Мындай да бар. Or бар, and бар, анан and not бар, ушу сыяктуу да. Ушуларды дагы шашпай кийинки сабактардан өтөбүз, ыгы келгенде.